Азыр бизде медицина тармагында ким күчтүү болсо маргинал. Они правы. Ушундай понятие болуп калды. Кайсы врачтар күчтүү болсо, кандай өлүм болсо дагы, тиги ошибка болсо дагы, эгерде ошол тиги врачтардын күчтүү, авторитети күчтүү болсо, там учениктери күчтүү болсо, ошолар эле прав. Калган ошол учениктер кирбей калса, ошол врачтын кругуна кирбей калса, башка врачтар неправ болуп калат да. Ошондой понятие мен байкап калдым да. Мен өзүм дагы врач эмес, дагы жок, бирок мен терең изилдеп келдим да системаны. Ошол түшүнүктүү алып салыш керек. Ошон үчүн стандарт болуш керек, утвержденный стандарт болуш керек. Четко понятие, чтобы не было я прав, ты не прав. Стандарт есть утвержденный. Это политика ваша. Дагы громче айтып коеюн эгерде. Менде мындай түшүнүгүм бар. Министерство здравоохранения это большая больница стала. Большая больница. Надо вылечить, надо скорую помощь, надо там грант взять, надо там больницу построить, надо там все. Политики вообще нету, политики.